23 август күнү саат 10 чамасында Баткен шаарынын Борбордук базарында өрт чыкканы кабарланат. Өз убагында өрткө каршы кызматына чакыруу болгон. Бирок базардын айланасындагы башаламан автоунаалардын тоскоолдугунун айынан өрт өчүрүү унаасы окуя болгон жерге жетүүсү кыйынга турду. Мындан сырткары базардагы сатуучулар да өрттү өчүрүүгө тоскоолдук кылышты. Чыккан убакыт менен базарга келген убакыт өз убагындан эртерээк деле келген, бирок ачак базарга өрттүн чыккан ордуна, очогуна. Базарга кирген убакытта 4 минутта убакытты ушул жер кармап калды да бизди. Bunun себеби бардыгы базардын жолдордун тарлыгы жана базардын жайгашкан орду туура келбейт нормалар боюнча. Бул атайын уюштурулган машыгуу болгондуктан эч ким жабыркаган жок. Окуя башка өңүттө болсо тилсиз жоонун зыяны чоң болуп, адам өмүрү кыйылган учурларда катталып калуусу толук мүмкүн экен деген жыйынтыкка адистер келишти. Анткени машыгуунун жүрүшүндө эле бир топ кемчиликтер катталды. Буга мисал сатуучулар менен базардагы элдерди эвакуациялоо жагы эске алынбаганын айтууга болот. Элдерге толук биз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Бардык радио масса маалымат каражаттарынан элдерге ар күн сайын биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ал эми эвакуациялоо боюнча алдын ала биринчи өзүбүз келгенге чейинки жолдун тарлыгынан эвакуация кылганга чейин убакыт жетишпей калды бизде. Өрт кырсыгынын алдын алуу боюнча буга чейинки түшүндүрүү аракеттери тиешелүү кызматтар тарабынан жетишсиз болгондугу жана базар жетекчилиги соодагерлердин коопсуздугун эске албагандыгы ачыкталды. Буга чейин да Борбордук базардагы бир топ кемчиликтер үчүн экотехинспекциясы эскертүүлөрдү берип келгендигин билдирди. Бирок 20 000 сом айып пул менен гана бул кемчиликтерге көз жумулуп калган. Базардын ичидеги боюнча дагы эскертүүлөрдү бергенбиз. Эскертүүлөрдүн берерден алдын базарга 20 000 административдик айып пул салынган. Бул боюнча иштеп атат. Азыр эми өрт өчүрө турган жерге аз-маз кармалып калды. Бул боюнча дагы иштейбиз, дагы эскертүүлөрдү биз беребиз. Базар жетекчилиги болсо ушул кезге чейин сатуучуларды тартипке чакырууга алы жетпей жаткандыгын билдирди. Мындан улам башаламандык орун алып, базардын ичинде өрт өчүрүү унаасы эмес, жөө жүрүп соода кылганга мүмкүн болбой калган. Шаар тургундары да базардагы ыңгайсыздыктардан тажаганын айтышууда. Ошол эле учурда жетекчинин базарды жөнгө сала албагандыгын белгилешүүдө. Баткен шаарынын Борбордук базары азыркы учурда базар экономикасына шартына ылайыктуу мүмкүнчүлүгү жана коопсуздук жагынан 30%га дан талабына жооп бербейт. Ал жердеги сатуучулардын дагы кирген сатып алуучулардын дагы шарттары, мүмкүнчүлүктөрү жана коопсуздук эч жактан каралган эмес. Биз түшүндүрүү жолун көбүнчө кылып атабыз, эл түшүндүрүш кыйын экен да. Мына мисалы үчүн мен анан кирген Сайынмара жактан көчөнү өзүм ачырып, үстүн алдырсаң, кайтылып башка жагы мынаны катып калат, күн тийсе, бир жагын айтсаң, бир жагы жаап алып ататтар да. Эми кылабыз муну. Анан генплан ишке киргиздик, полностью яда эни баштады, немелерди айланып машина чыгып кете турган кылабыз да. Базардагы башаламандыктар буга чейин да шаар тургундары тарабынан айтылып келген. Бирок ушул кезге чейин мындай терс көрүнүштөргө чекит коюлбай келет. Буга чейин базар коргон жана Өзгөндүн Борбордук базарында өрт чыгып, сатуучуларды ири өлчөмдөгү чыгымга кириптер кылган. Ошол себепти өрт өчүрүүчүлөр жыш жайгашкан соода түйүндөр бат өрт каптоо коргонучу күч экенин билдиришет. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.